Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Мирбек, мен өзүм Россияда адвокат болуп эмгектенем. Азыркы видео мен оюмча Россия Федерациясында машина айдап жүргөн мекендештерге кандайдыр бир жардамын береби деген ниетте ушул видео аркылуу кайрылып жатам. Кene биздин көп мекендештер ушул Россияда машина айдап эмгектенип көздөгөн максаттарына жетишип жатышат. Жана ошондой эле табылган акчаларын Кыргызстанга жөнөтүп жатышат. Ошол себептен Россияда машина айдап жүргөн мекендештерге кайрылат элем. Өзүңөр билесиңер, Россия Федерациясында кара тизме деген түшүнүк бар. Ал кара тизме биздин кыргызстандык жарандарга дагы тийиштүү. Ошол эле маалда машина айдап жүргөн, мындайча айтканда, административдик нарушенияларга көп кездеше турган кесиптердин бири бул машина айдоо болуп эсептелет. Анткени жол эрежелери Кыргызстандын жол эрежелерине караганда кичине татаалыраак болот дагы. Ошол эле маалда жол эрежесин айдап баратканда көп учурда биздин мекендештер ар кандай административдик жазаларга туш келип, федерациясына кирүүдө 3 жылга кара тизмеге түшүп калышы мүмкүнчүлүгү көбү билишет. Жана ошол жаза деген Россия Федерацияга кирип чыгуу федералдык мыйзамдын 26-берененин 4-пунктунда көргөзүлгөн. Ал мыйзам боюнча Россия Федерациясында 2 же андан көп административдик правонарушение болсо, ошол акыркы жолу административдик правонарушение болгон күндүн тартып 3 жылга чейин Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынары белгиленген. Эмне үчүн мен ушул видеону тартып атканымдын себеби, жакында эле октябрдын баштарында нелегал 2019 жылдын 3-этабы болуп өттү. Бул операциялар негизи бардык Россия Федерациясында жүргүзүлөт. Бул операциянын эң негизгиси максаты бул болсо, Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандар тарабынан мыйзам бузууларды жана ошондой эле мыйзамсыз миграция кыймылдаткычына көмөк берген же мындай учурларда мыйзамсыз чет элдик жарандарга мүмкүнчүлүк берген кандайдыр бир кылмыш топторду аныктоо иштеринин негизинде жүргүзүлөт. Ушул нелегал 2019 жылдын акыркы октябрда болуп жаткан этаптарында эң кызыкчылыгы бул болсо ГИБДД кызматкерлери менен биргеликте айдап бараткан чет элдик жарандын документтерин текшерип, эгерде ГИБДД базасында ошол чет элдик жаранга акыркы 3 жыл ичинде 2 же андан көп административдик нарушениясы болсо, анда ал чет элдик жарандарды миграция кызматкерлерине алып барып, ошол миграция кызматкерлеринин чечиминин негизинде колдоруна уведомление берип, 3 жылга Россия Федерациясынан чыгып кетүү сунуштарын берип жатышты. Көп учурларда ушундай маалдарда кайрылып жатат. Бул чечимдер мыйзамдуубу, мындайча айтканда ДПС кызматкерлери текшерип, бизди миграция кызматкерлерине алып барды деп көбү суранып жатышат. Негизи бул мыйзамда көргөзүлгөн жана федералдык операция болгондуктан, жана ошондой эле ошол болуп жаткан федералдык операция бул мыйзамдуу болгондуктан, бул иш-аракеттер да мыйзамдуу болуп эсептелет. Ошол себептен бул мыйзам ага баш ийиш керек. Ушундай түшкөн маалдарда көп биздин мекендештер кайрылып жатат. Бул вопросту кантип чечсе болобу деп. Мыйзам бузууларга аларга жоопкерчилик көргөзүлгөн. Жоопкерчиликтин негизинде кайра соттун чечими менен кандайдыр бир негиздер менен жокко чыгарса болот. Бул негиздердин бири ошол жоопкерчиликке тартылган чет элдик жарандын Россия Федерациясында үй бүлөсүндө Россия Федерациясынын жарандыгы менен болгон үй бүлөлүгүн далилдөө керек. Бирок ошол эле маалда, мисалы үчүн Москва жана Московская область практикасына карап көрсөк, ошол бир гана үй бүлөсүндө келинчеги же болбосо күйөөсү гражданин России болуп, ошол негизинде эмес, ошол үй бүлөлүк, мисалы үчүн келинчеги же күйөөсү гражданин Россия болгондон кийин ошол үй бүлөлүк куруу Россия Федерациясында социалдык, мындайча айтканда, тесные социальные связи Российской Федерации деген негизде далилдеш керек, же болбосо создание необходимых бытовых условий для постоянного проживания на территории Российской Федерации деген негизде далилдеш керек. Мындайча айтканда, эгерде ошол кара тизмеден чыгам деген адам болсо, биринчиден Россия Федерациясынын жарандыгында турган күйөөсү же келинчеги болуш керек. Андан кийинкиси ошол күйөөсү менен келинчеги менен тургандан кийин дагы Россия Федерациясында создание тесных бытовых условий для проживания на территории Российской Федерации деген негизди далилдеш керек. Бул негиздин далилдөөдүн негизи бул бытовой условиянын негизги далили бул болсо
Россия Федерациясынан кандайдыр бир турак жайлуу болушу болуп эсептелет. Ошол эки ситуацияларда биринчи ирет миграция кызматына кайрылып, эгерде миграция кызматы ага бул негиздерди кабыл албаса, анда сот өкүлдөрү аркылуу бул чечимди жокко чыгарса болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул мыйзам менен кара тизимге киргендер, мындайча айтканда, Россия Федерациясына кирип чыгуу мыйзамынын өткөн жылдардагы практиканы эстеп көрсөк, биринчисинде Госдуманын амнистия аркылуу көп биздин мекендештер кара тизмеден чыгарылган болчу. Экинчиде официалдуу түрдө эмес, бирок мындайча айтканда дипломаттардын иш аракетинин негизинде кара тизмеден чыкты деген кандайдыр бир маалыматтар келип турду. Ошондой эки учурларда ошол биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушундай массалык түрдө кара тизмеден чыккан ситуациялар болгон болчу да. Мындайча айтканда, эми ушул видеону жазып атканымдын себеби, урматтуу мекендештер, ошол кара тизмеге киргизүү процесстеринде ГИБДД кызматкерлери менен чогуу миграция кызматкерлери кара тизмеге, мындайча айтканда, айдоочуларды токтотуп, алардын документтерин текшерип миграцияга киргизүү, бул болсо мен үчүн жаңылык болду. Мыйзамдарды карап көрсөм, мыйзам чегинде болду бул иштер. Ошол себептен кийинчерээк кара тизмеге түшпөш үчүн мыйзамдарды сактап, административдик жаза албаганга аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле, урматтуу мекендештер, эгерде чет элдик жарандар же болбосо сиздердин тааныштарыңыздар Россия Федерациясында машинелерди, мындайча айтканда, таксиге айдаган машинесин выкупка алса, же болбосо таксиге алган машинелердин кредитке алып, жана ошондой такси тармагында иштейм деп жүргөн мекендештериңиздер болсо, ушул видеону көргөзүп коюңуздар. Эмне үчүн дегенде, анткени көп биздин мекендештер ушундай граждандык келишимдерди түзүп алышып, жарым жыл өзүнүн выкупка алган аренданын акчасын төлөп, жарым кичине калганда кара тизмеге түшүп калып калса, кийинки төлөмдөрүн төлөй албай, оор абалдарда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен, эгерде сиздер чет элдик жаран болуп, Россия Федерациясына, мындайча айтканда, айрыкча Москва шаарында машинени выкупка алып, таксиде иштейм деген ниетиңиздер болсо, ушул видеону көрүп алып, жоопкерчиликке тартылбаганга аракет кылыңыздар. Анткени төмөндө айтылган Россия Федерациясына кирип чыгуу беренен 26 беренен 4 пунктуна ылайык чет элдик жарандарды ошол 2 же андан көп административдик жаза болсо 3 жылга кара тизмеге киргизип атканы практикалана баштады. Муну болсо алар ГИБДД кызматкерлери менен чогуу практикага киргизгени өзгөчө ойлондуруп коюш керек деген ойдомун. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, административдик жазага тартылбаганга аракет кылыңыздар. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Жана айта турган нерсе, эгерде ушул сыяктуу видеолор сиздерди кызыктырса, жана ошондой эле бул видео сиздерге кандайдыр бир пайдасын келтирсе, класс басып бөлүшүп коюңуздар. Жана каналыма катталыңыздар. YouTube каналымда ушул сыяктуу видеолорду жүктөп турганга, мындайча айтканда, укук коргоо маалыматтарды бөлүшүп турууга көбүрөөк аракет кыламын. Саламат болуңуздар, сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович.